Ассалаумалейкум туугандар, бул үйгө фундамент куюп бүттүк. Азыр подробно кыска нуска айтып түшүндүрөм. Так, бул жер холл киргенде. Бул жака бир комнат, тияка бир комнат, туурада бир комнат, тиякта бир комнат, бул жагы душ, бул жагы зал. Ошондо 5 комнат, холл менен 6, душ менен 7. Бул үйдүн ээси мага январда байланышка чыгып 1000 сомго отурган Иманка, келип көрүп жерди. Анан кийин өзү за границада видео кылып сүйлөшүп санап бергем, канча сомдук стройматериал кетет, устакысы канча сом болот депчи. Андан кийин 50 000 баа баш алгам. Марттын этегине датаны койгонбуз, баштайбыз депчи. Мына кече бүтүп, балканы чыгарып кеттик. Так, эң төмөн жери бул жак болду, 1 метр. Эң бийик жери тиги жер болду. 1,20. Так, куун 3000 сомдон коебуз. Бетономешалка, тиги опалубка, корейский. Араба полный өзүбүздөн болот, сиздер только стройматериал алып бересиздер. И тамак аш берсе, тамак аш бербесеңиздер, тамак аштын акчасын берип коесуздар. Суроо туулушу мүмкүн, ушуга канча расход кетти депчи. 360 000 расход кетти. Полный, ошондо бул тамак ашы мененчи. Себеп дегенде бул жерге российский 14 арматуралар салынды. Ушундай туугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Бизде биринчи звонок кылып, сен алар тактап алып туруп, Иманка жалашаны иштегере 1000 сом, ал сире 2000 сомго которосуңдар. Барып көрүп, балаш бабаш алганда сиздин заказыңыздарды алган болом. Заказыңыздарды алгандан кийин 1 ай минимум, узагы менен 1,5 айда ишти баштайбыз. Быйыл июлдун 20-сына чейин дата толуп калды. Июлдун 20-сына чейин, февралдын 20-сына эле дата толуп калган. Себеп дегенде быйыл 12 заказ алып алдым, 2 бригадама 6дан 6да. Мындай жарылып кеткен немелерди, суроолор кээде мага берилет да. Бул эми бетик болот анча-мынча жарылган жерлерчи. Самый главный мо жагы жарылбаса эле, 2 жагы жарылбаса эле болду. Туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз.